Ысык Көл облусунун Ак Суу районунан алынып келген жели сортундагы бул картошка былтыр Кочкордун Кумдөбө айылында алгачкы жолу тургузулган. Көп жылдан бери картошка айдап киреше тапкан дыйкан Бекбосын Шакырбековдун мээнети текке кеткен жок. Жай бою баардык күч аракетин талаа иштерине жумшаган мээнеткеч айдаган жарым гектар аянтынан 15 тоннага чукул түшүм алды. Түшүм Кудай буйруса жакшы эле болду. Өзүм күткөндөн дагы артыгыраак десем жаңылышпайм. Себеби картошканын мына чыгып атканын өзүңүздөр көрүп атасыздар. Берекесин берсе жакшы эле болду. Бул сорт негизи Германиядан келген 2020 жылкы сорт. Ал эми бизге келип Кочкорго ушул Кумдөбө айылына айдалып атканы биринчи айдалышы. Ал эми бул жолу картошканын баасы жылдагыга салыштырмалуу кымбатыраак. Базарларда дүңүнөн 18-22 сомдон сатылып жаткандыгын эске алганда дыйкандардын маңдай төккөн терлери акталчудай. Эми ортомчусуз сатып өткөрүү зарылдыгы жаралууда. Көпчүлүк түшүнүп эле калды го, баягы ортомчусуз сатканга аракет жасап атышат. Бирок ортомчулар деле келип алып атат. Мисалы Казакстандан келгендер алар ортомчулар эле да. Казактар туугандар биздин айылга 89-88 жылдардан бери келип, ушул жерден жана жогоруда айтып өтпөдүмбү? Чымкент областы менен Алматы областына тартышат. Дыйкандардын түшүм жыйноо өнөктүгүнө заман талабына ылайык картошка казуучу жана отургузуучу техникалардын болушу ишти бир топ эле жеңилдетүүдө. Район боюнча мындай трактордун саны 200дөн ашуун. Гектарлап айдап атат. Жалаң трактордун күчү трактор аябай эле жеңил болот экен. Анан болду трактор чачып касып берек мынакей. Мындай кылып. Анан балдар терип заматта бүтүп кетип атпайсызбы? Аябай эле жеңилдик болот экен трактор. Учурда Кочкор районунда даан эгиндери толук жыйналып бүттү. Статистикалык маалыматка таянсак, райондо 8000 гектарга чукул аянтка эгин эгилип, орточо түшүмдүүлүк 24,7 центнерден айланды. Ал эми 3000 гектардан ашуун аянтка картошка айдалып, 2300 гектары жыйналды. Алишер Аскарбеков, Нур Забулаев, Алтоо 24, Нарын облусу.